Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Россияда жана Москвадан ичинде мошенниктер тууралуу баардыгыбыздын кабарыбыз бар. Мен азыр экрандан көрүп турган көптөгөн мекендештерди мошенниктер алдап, акчаларын алып коюшкан. Керек болсо мен да ошондой учурга кабылганмын. Менин дагы картамдан акчамды алып коюшкан. Акчаңды картадан алдырып коюу аябагандай оор. Эгер сумма аябай чоң боло турган болсо, адамдар стресске түшүп, ооруп да калышат. Жана акчаны алдыргандан кийин 1-2 күндөн кийин өзүңө келесиң, макул. Өлүп кетсин, тешип чыксын дегендей бир сөздү айтып анан кийин тынчып калабыз. Бирок бир ой кетпейт. Бир ой азырга чейин мени ойлондуруп келген. Ал ой ошол мошенниктер менин Сбербанкта картам бар экенин каяктан билип алышты деген суроо. Мына ушундай суроо сиздерди дагы ойлонтуп келген болсо, анда ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр, урматтуу мекендештер. Мен сиздерге ушул видеодо ушул суроого жооп берип, жана госуслугини настройка кылуу боюнча, кредитных историяларды настройка кылуу боюнча дагы, текшерүү боюнча дагы сиздерге кеп кеңештеримди бермекчимин. Жана бул видео бир гана Россиядагы мигранттарга, кыргызстандык мигранттарга эмес, Россияда атуулдук алган, Россия паспорту бар, орус паспорту бар мекендештер үчүн дагы пайдалуу болот. Андыктан ушул видеого лайк басабыз, каналга подписаться болобуз, жана башка мекендештерге ушул видеону жөнөтүп коебуз. Менин данныйларымды мошенниктер кайдан алды? Менин Сбербанкта картам бар экенин мошенниктер каяктан билди деген суроого жооп берсем, урматтуу мекендештер, аларга биз өзүбүз берет экенбиз. Кантип дейсиздерби? Мисалга, сиз кайсы бир банктын офисине барасыз дагы карта ачасыз. Карта, банктык эсеп ачканыңыздан кийин сиз ошол банктын приложениясын скачать этесиз. Сизге банктын сотрудниги өзү айтып берип турат. Сиз дал ошол банк сотрудниктин сөзүнө кирип, ошол убакта приложенияга, банктын приложениясына госуслуги аркылуу авторизация болосуз. Сиз госуслуги аркылуу авторизация болгондон кийин ошол банк сиздин госуслугидеги данныйларыңыздын баарына элик кылбайт, доступ алат, урматтуу мекендештер. Доступ алат дегени сиздердин логин паролуңуздарды алып кирип, сиздердин атыңыздардан бирөөгө нерсе жөнөтүп, же заявка таштап жок, урматтуу мекендештер. Булар жөн гана сайт аркылуу, приложение аркылуу госуслугиден сиздин телефон номериңизге, электрондук почтаңызга, кредитный историяңызга окшогон маалыматтардын баарына банк доступ алат. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, ал доступ алган эч нерсе болбойт, ал банкка мен ишенем да, ал банк Госбанк, ал банк частный банк, бирок надежный банк деп айтышыңыздар мүмкүн. Мен бирок азыр сиздердин госуслугиден доступ бергениңиздердин кооптуу моменттерине токтолуп кетейин. Биринчиси, урматтуу мекендештер, сиз ишеним көрсөткөн банк чынында эле Госбанк, чынында эле надежный банк. Бирок ал банктын өзүнүн дочерний компаниялары бар, филиалдары бар кичинекей, жана партнерлору бар. Жана ал партнерлор менен сиздердин данныйыңыздардын биздин данныйыбыз менен бөлүшүп, клиенттердин данныйларын аларга беришет. Ал клиенттердин данныйын берүү үчүн банк силерден уруксат сурап отурбайт. Жөн гана база аркылуу жөнөтүп коет. Кудай сактасын. Бирок кайсы бир кичинекей партнердун эми ачылган жаңы сайттын проектинин базасын бир хакерлер взлом кылып, мошенниктер взлом кылып, данныйларды алып ала турган болсо, сиздин данныйларыңыздын баары кимге өтөт? Мошенниктердин колуна түшөт, урматтуу мекендештер. Мына ушул учурдан баштап сиздерге подозрительный звоноктор, подозрительный электронный почтага каттар келе баштайт. Же болбосо сиздердин соц тармактагы лентаңызга өзүнчө эле бир сизге керектүү маалымат сиздерге чыга калат. Ал каяктан алды дейсиздер, кантип билди дейсиздер. Мына мен жогоруда айтып өткөндөй, ушундай учурлар тез катталып турат. Жаңы ачылган сайттардын, жаңы ачылган проектлердин защитасы сайттарда база данных аябай слабый болот. Мына ушундан пайдаланышат, мошенниктер сиздердин данныйыңыздарды уурдап коет. Жана бул учурда, кээ бир учурларда бизде ушундай взлом болду деп банктар, ишканалар маалымат берет, кээ бир учурда маалымат беришпейт. Дагы бир моментке токтолуп кетейин. Бул көбүнчөсү Россияда атуулдук алган мекендештерге тиешелүү десем болот. Атуулдугу бар, Россия орус паспорту бар мекендештерге тиешелүү. Сиздердин көп учурда банктардан кредит алабыз. Бери дегенде 500 миң, алды 2 миң, 3 миллионго чейинки кредиттерди алган мекендештер бар. Ал дегеним, урматтуу мекендештер, сиздин
кредитиңиз барбы, ал кредитти кандай төлөп атасыз, сиздин финансылык абалыңыз, машина сатып алдыңызбы, үй алдыңызбы, ипотека алдыңызбы, ипотека албадыңызбы, ошол маалыматтарды алып турат. Жана алдын ала эгер сиз запрос таштасаңыз, сизге кредит одобрить этеби, кайсыл проценттик ставканы сиз көтөрө аласыз, көтөрө албайсыз, мына ушул маалыматтардын баарына госуслуги аркылуу сиздин банкыңыз, сиз колдонгон банкыңыз сизден маалымат алып турат. Бул маалыматтар, урматтуу мекендештер, конфиденциалдуу маалыматтар. Бул маалыматтарды үчүнчү адамдар билбеши керек. Ошондуктан урматтуу мекендештер, азыр мен сиздерге госуслуги аркылуу кантип ошол берилген разрешенияларды, уруксаттарды кайра артка кайтарып алып койсо болот, же аны недоступно кылып койсо болот. Ошол жолуну азыр көрсөтүп берем. А дегенде биз госуслугини ачабыз. Тегерек жерде аты жөнүңүздөрдүн баштамасы менен жазылган, мисалы үчүн Орозов Кубатбек ОК деп турган тегерек жерди бассаңыздар, личный кабинет, ал жерде профиль деген чыгат. Профилди басасыздар дагы. Профилди баскандан кийин сиздерге бир канча госуслугинин ичиндеги вкладкалар, ссылкалар доступно болот. Анын ичинен кайсы тандайбыз? Разрешение дегенди тандайбыз. Разрешение дегенди тандап киргениңиздерден кийин эле сиздерге сиз уруксат берген, кайсы бир убакта уруксат берип унутуп калган фирмалардын, организациялардын, банктардын тизмеси чыгат. Ошол банктардын ичинен сиздерге бейтааныш болгон финансылык организациялар, сайттар ар кандай, ошого окшогон майда сайттардын баарын эмне кылабыз? Отозвать кылабыз. То есть уруксатты кайра кайтарып аласыз. Сиз уруксатты кайтарып алгандан кийин ал организация сиздин, мен жогоруда айтып өткөндөй, госуслугинин ичиндеги данныйларыңызга доступ ала албай калат. Эми орус паспорту бар мекендештерге дагы бир кеңеш берип айтып кетейин. Эгер сиз ошол тизменин ичинен, уруксат берген тизменин ичинен сиздин азыркы учурда кредитиңиз бар банк болуп калышы мүмкүн. Сиз ал банктан тез кредит алып турасыз. Ал банкка ишенесиз. Эгер сиз уруксатты отозвать этип, разрешениени, доступту жаап койсоңуз деле, сиздин азыркы кредитиңизге, сиздин кийинки ала турган кредиттериңизге бунун эч кандай таасири тийбейт. Сиз коркпой эле отозвать этип койсоңуз болот. Эгер бирок отозвать эткиңиз келбесе, ал өз эркиңиз, урматтуу мекендеш, отозвать этпей калтырып кое бериңиз. Бирок мен кеңеш берип айтам көпчүлүгүңүздөргө, тааныш эмес, подозрительный организация сайттардан отозвать кылып коюңуздар. Бул сиздердин келечектеги коопсуздугуңуз үчүн өтө маанилүү. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, канча организацияга уруксат бергениңиз тууралуу комментарийге жазып коюңуз. Бул маалыматтагы баарыбыз үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Мисалы үчүн мен бир 10дон ашык фирмага берип коюп турмун. Себеби мен дагы бир 5-6, адашпасам 8 жылдан бери госуслугун активно колдонуп келем. Ошондуктан мекендештерге мен өз пикирлериңер менен, канча фирма уруксат бергениңиздер менен комментарийга жазып бөлүшүп кетиңиздер. Мошенник шылуунардын дагы бир ыкмасын билебиз. Бул кредит оформить этүү. Золотая корона боюнча 2-3 жыл мурунку ар бир мигрант кыргызстандыктардын башыбыздан өттү көпчүлүгүбүздүн. Баарыбыз уже бум болдук, акчабызды алдырдык, ыйладык, төлөгөн төлөп бүттү, төлөп бүтпөгөнү качып кетти, төлөгөн азырга чейин карыз болуп жүрөт. Жана ошол эле учурда бул ыкмага, бул ушундай мошенниктердин илмегине орус паспорту бар биздин мекендештерде түшүп калган учурлар бар. Алардын атына көптөгөн суммадагы кредиттерди оформить этишип, жана ал акчаны чыгарып кеткен учурлар катталып жүрөт. Ошондуктан азыр мен көрсөтүп бере турган нерсе, урматтуу мекендештер, сиздердин кредитный историяңыздарды госуслуги аркылуу текшерүү. А дегенде строка поиска дейбизби, RoboMax дейбизби, кыскасы поиск деген жазуунун жанына жазасыздар, сведения о бюре кредитных историй деп жазсаңыздар, сиздерге все узнать, все о БИК деп чыгат. Ошол узнать все о БИКти бассаңыздар, кийин силерге далее продолжить кылып, начать кылып жөнөтөсүздөр запросту. Жөнөткөнүңүздөрдөн кийин жарым сааттын ичинде, эң тез болгону, же болбосо 1 сутканын ичинде сиздерге сиздердин кредитный историяңыздар, азыркы учурда кайсыл банктан кредиттериңиздер бар экендиги тууралуу маалымат келет. Мына ушул маалыматты, урматтуу мекендештер, көпчүлүгүңүздөргө кеңеш берип айтам. Бери дегенде 6 айда текшерип туруңуздар. 6 айда бир ушундай кредитный историяңыздарды текшерип туруңуздар. Эгер сиздер кредитный историяңыздарды текшергениңиздерден кийин
арасында сиз банк албаган, кредит албаган ошолор каттала турган болсо, ошол моментте полицияга байланышып, бардык жагдайды түшүндүрүп, ошол кредитти албаганыңыздар тууралуу заявление калтырыңыздар, урматтуу мекендештер. Мен ойлойм, мен айткан кеп кеңеш, мен көрсөтүп берген лайфхактар сизге пайдалуу болду деп ойлойм. Эгер ушундай видеолорду көрүп туруңуздар келсе, албетте видеого лайк басабыз жана каналга подписаться болобуз. Жана ушул видеону өзүңүздөрдүн WhatsApp группаңыздарга таратып коюңуздар. Мен ойлойм, бул видео силер эмес, силердин жакындарыңыздарга дагы, биздин мекендештерге дагы пайдалуу болот. Андыктан кийинки видеолордо жолугушканча сак саламатта туруңуздар.